Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, адамдардын арасында адамдар долбоорунун кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Бегимай Жылдызбек кызы бул айым жаңыдан коомго аралашып, өз ордун табуу алдында турат. Эмесе биз жакындан таанышалы. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жүрүңүз сиз менен эми жакындан таанышып, маектешели, күн дагы аябай сонун болуп турат. Бегимай, өзүң жөнүндө айтып берсең алгач. Мен 4 тууганмын. 4 туугандын уусумун. Менен кийин братишкам бар, анан сестренкам, анан кичинекей братишкам 2008-жылкы. Ата-энем бар. В данный момент ошо школа прогрессивной молодежи дегенде окуп атам, үйрөнүп, аны үйрөтүп, Келечек плюс деген фонд ошол аркылуу үйрөнүп окуп атам. Үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу 2014-жылы Борборго көчүп келишкен. Бишкекте коомго аралашканга мүмкүнчүлүктөр көп болсо дагы тартынып чыкчу эмес. Негизи коомчулукта мындай да көп түшүнө бербейт да. Түшүнгөн адамдар бар, бирок негизи жакшы адамдар көп. Түшүнгөн адамдар, жакшы адамдар көп. Бирок түшүнбөгөн адамдар да бар да арасында. Например, маршруткага түшүп атканда бир аз акырыныраак кыймылдап түшүп калсаң, айтат да, айткан десем деле болот да. Менде эмес, башка бирөөдө ушундай история болгон экен да. Типа сен үйдө эле отура бербейсиңби, ушинтип эме кылбай эле тезирээк чыкпайсыңбы, андай мындай деп көп ушундай историяларды угуп калам да. Ушундай адам аркылуу адамдар бар да. Ошон үчүн ошо кооптонупчу. Ошо кооптонуп, ошодон тартынып, ким эмне деп деп көбүнчө ошол себептен тартынуу сезимдер болгон үчүн чыккан эмесмин да. Анан үйдөгү семейный обстоятельстволорго дагы байланыштуу. Негизи түрткү болгон, эгер ошондой адам катары айтсам, Укей Мураталиева деген эже бар, менен бир 2-3 жаш чоңбу. Ошол эжени көрүп, интервьюларын көрүп, социальный сеттен постторун көрүп, ошол түрткү болду десем болот. Мындай жашоодо түрткү болгон адамым бул негизи менин укам, анан келиним. Ошо укам үйлөнгөндөн кийин келинди болдуком. Ошо келиним көп поддержка кылды го дейм. Чыгың, тартынбаң, уялбай эле эме чыгып эме кыла бериң, мындай аралашып, коомго аралашып, окуп, кандай десем, ушу максаттарыңызды эме кылып ишке ашырганга аракет кыла бериңиз деп ошол неме кылды. Көбүнчө Каарманым өзү айтмакчы, 2 жылдан бери өз алдынча тренингтерге барып, өзүнүн укугун билүүнү көздөп билим ала баштаган. Мен ошол окуй турган мезгилде мен вообще эле басчы эмесмин да. Бунтип ошол палка менен басканыма ошол 3-чү операциядан кийин ошол ушинтип басып калдым да. Ага чейин бутумдун учу менен басып вообще эле мындай басыш кыйын болчу да. Пландар көп эле негизи. Эми ошол азыркы айтып кеткен ошо маникюрныйга окусамбы деп атам, курстарга барып, анан в будущем салон ачып, может, шаардан. Ошол пландар, анан эң негизги эмем, максатым кадимкидей эле элдерге окшош эле балалуу болуп, турмушка чыгып, ошо өзүмчө үй бүлө куруп, самбы деп эме кылам, максат кылам да. Бегимай 6 айлык кезинде жүлүнөн суу алдырып, басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калган. 3 жолу операция жасаткандан кийин басканы жеңилдеген. Кичинекейимде 6 айлыгымда подозрение менингит деп
башымы көтөрүп мынтип ыйлай берчү экем. Анан подозрение менингит деп больницага барса, жүлүнүм менен суу алыптыр 6 айлыгымда. Анан ошол жүлүнүм менен суу алгандан кийин анан ошо нервтерге зака кетип калып, ийне тийип калыптыр. Ошол себептен бутума тарамышым өсүү процесси өспөй калган. Эми себеп негизи аралашыш керек экен да, мындай. Негизи аралашпасаң болбойт экен. Адам коомго аралашып эме кылбаса, мындай кандай десем, болбойт экен да, чүнчүп кетет экен. Тескерисинче бир нерсе менен алаксыш керек экен да. Өзү негизи оорубаган эле здоровый адам деле үйдөн чыкпай отура берсе, чүнчүп мындай артка кетип эме болот да. Анан ошол себептен өзүмө күч топтоп коомго аралашайын деп ушу бир 2 жыл болуп калды окшойт. Ушундай тренингтерге барып, в будущем маникюрный курска барсамбы деп ойлонуп атам. Каарманым достору алдыдагы максаты тууралуу да айтып берди. Досторум көп эле. Ошол например, ушул эле школа прогрессивной молодежи, ошо Айдана менен таанышып, силерге дагы ошол Айдана аркылуу эме болуп калдым. Айдана негизи жакшы кыз. Ошо көп эле кыздар менен, балдар менен таанышып, эми досторум көп эле. Анын баарын айтып берип, эме кылганда узак болуп кетет го. Тоскоолдуктар бар, конечно. Например, лестницадан чыга албайсың, подземкалардан. Лестница аябай бийик болот го подземкаларда. Ошол жактан бир аз кыйын болот. Ошого окшогон лестницалар болгондо, например, чыгыш бир аз оорураак да. Бирок чыкса болот. Остановкада туруп токтотсом, маршрутканы токтотсом, токтоду да. Токтоп анан мен баргыча кайра кетип калды да. Типа ошогон историялар болот. Мен баргыча наоборот күтүп турбай кетип калгам. Ошондо аябай неме болгом, мындай жаман болгом да. Биздин программада салт болуп калгандай өлкөгө каалоо тилеги менен бөлүшүп өттү. Таанышкан, жаңы таанышкан адамдарга или жаңы таанышкан ата-энелер менен таанышып калам го, ооруган балдардан. Ошолорго постоянно айтып келем эме деп. Балдарыңыздарды окутуңуздар, кадимкидей мектепте окутуңуздар. Окуган башка да, негизичи мектепте окуган башка, үйдө мындай окуган башка. Окуш керек да. Негизи ошол окуй калганыма бир аз өкүнөм. Анан ошол себептен ата-энелерге постоянно айтып келем да, балдарыңарды окуткула. Эми возрасту келгенде депчи, аракет кылып депчи, окуган башка деп ошентип айтып келем. Анан операция жасаткыла, коркпой эле депчи. Операция жасатканда да тоже мындай, кандай десем, жеңил басып, мындай кадимкидей баспаса дагы, жаманыраак басса дагы, эми өзүнүн кандай десем, Басканы жеңилдейт. Да, өзүнүн басканы жеңилдейт, анан өзүнүн каалаган жагына барып, каалаган нерсесин кылса болот да. Кыйынчылыктар болот, эми кыйынчылыктарга карап ошентсе болот. Ошо ынтымактуу болойлу, бардык жакшылыктарды каалайм, алдыга жылып, кыргыз элин өнүктүргөнгө аракет кылайлы демекмин. Бегимай, сиз менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Бизге жакшы маек куруп бердиңиз. Сизди дагы коомдо мыкты адис катары, мыкты билимдүү адам катары дагы көрүп жүрөлү. Ал эми биз адамдардын арасында адамдар долбоору ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден амандашканча, кайыр.